Assalamu alaikum. Amansыздар, урматтуу мекендештер. Жалпы Тез Кабар каналынын көрүүчүлөрү, көңүл буруңуздар, урматтуу ишкерлер, урматтуу бизнесмендер. Кандай бизнес баштасам болот? Бир 1 миллион, 1,5 миллион, 2 миллиондун тегерегинде бизнес баштайын деп жүргөндөр, мекендештер болсо, видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Габионный сеткалар, жанакы ортосуну бурап, аябай бышык кылып токуй турган мына ушундай сеткаларды чыгарып атат, көрүп турасыздар. Оцинковка, бунусу болсо кара зымдан экен. Экөө тең мынакей бирдей чыгып атат. Мына ушул аппарат азыр сатылат экен, ээси менен чогуу. Эгерде дал ушул бизнести алып улантырам десеңиздер да болот экен. Же болбосо аппаратынын мына ушул жердеги бүт шаймандарын алып барып, өзүңүздүн жашаган жериңизде, өзүңүздүн шаарыңызга алып барып деле ушинтип токутсаңыздар болот экен. Ассаламу алейкум. Кандай, жакшысызбы? Жакшы. Иштер жакшы, ден соолуктар. Орозолор кабыл болсун. Бая базарда көрүп жүргөн сеткаларбы булар, э? Ооба, базарда көрүп жүргөн, азыркы замандын талабына ылайык кит сеткаларда. Кит сеткалар. Габионный. Бул высотасы канча чыгып калат? Высотасы 1,5. 1,5. Могу жерге чейин 1,5 чыгып калат, э? Могу жерге чейин. Буну узун деле токутса болобу? 1,80, 2, 3 метр кылса болобу? Эң бийиги 3 метрге чейин токутсак болот. Токутсаңыздар болот. Заказга. Азыр мынол сетка чыгып атпайбы? Бул канча вакытта бир рулонду түрүп коет? Же болбосо бир суткасына канча чыгаралат? Бир суткасына азыр мына балдар иштеп атат. Бир суткасына 24 саатта бир 100 сетка чыгарып коет да. 100 рулон. 100 рулон. Ар бир рулон канча метрден примерно? 30 метрден. 30 метрден. Ар бир рулон 30 метрден. Демек 3 километрдей чыгарып коет экен. 3 километр чыгарып коет. Бир зым эле болсо токуй берет деңиз, э? Зым эле болсо аппарат өзү токуй берет. Бир эле бала иштетсе да болот да. Бир чыкканда 2 сетка сразу чыгат. Сонун токуп атканын караңыздарчы, шашпай, жай. Бул жакта да бирдей айланып турат экен, нар жактан да бирдей токуп чыгара берет экен, э? Ак сетка менен кара сетка бирдей чыга берет экен да. Ак сетка менен кара сетка бирдей чыга берет. Кара сеткасы бул дат-базат, заңдай турган арзаныраак издегендерге. Агы болсо дат баспайт. Кымбатыраак. Жакшы. Эми кээ бирлери баягы дат баспай турган алат, кээ бирлери баягы талак эле, сарайга эле коюп койсом болду дегендер да бар да, туурабы? Бул аппарат ушул токуйт экен да, негизгиси, э? Токуй турган аппарат ушул. Токуй турган аппарат ушул. Главный немеси ушул да. Ушул эмен. Бул каяктын аппараты? Кытайдын аппараты да. Кытай. Жакшы, сонун. Мунул азыр 1,5 метрден 2 рулон чыгып атат. Узун 3 метр да токуй алабы ошондо, э? Ооба, бул аппарат бийиктиги 3 метрге чейин токуй берет. 2 метр, кээ бирөөнө 1,80 керек болуп калат мисалы. 1,80 да токуй берет. 1,80, 1,70, 1 1 метрликчи? 1 метрлигин да токуй берет. Жакшы, сонун. Бая футбольный поляларга коюп аткан сетканын аты эмне эле? Рабица. Бул андай эмес. Бул андай эмес. Койсо болобу футбольный полялар? Футбольный поляларга муну да азыр кое башташты. Чоюлбайт да. Ооба. Чоюлбайт, могу өрүлгөн үчүн бышык болот, могу чачылып кетпейт да. Чачылып кетпейт. Арасынан бая мал жандык деле түрүп ача албайт экен бул. Ача албайт. Мына караңыздар. 3-4 жолуга чейин оборот бурайт экен, караңыздар. Футбольный полялар негизи 3 метрликти алышат да. 3 метрлик. 3 метр болот стандарт. Чыгара берет. Жакшы. Азыр эми бул аппаратка кошумча нелер кирет? Жүрүңүзчү бир сыйра көрсөтүңүзчү. Бул өзү токуй турган аппарат. Анан булунсу болсо, бул да кичирээк аппарат, буга тиешелүү аппарат. Бул зымды эмне жумуш кылат? Зымды монтип түрүп берет. 2 зым түрүлүп атпайбы? Ошонун бирөөсүн ушундай кылып түрүп берет. Пружина кылып берет экен да. Пружина кылып берет. Ал пружина мына ортодогу пружиналар окшойт, а? Ортодогу. Көрсөңүздөр болот, мына ортодо бир пружина, анан бир түз провод кетет экен, а? Ошол пружинасын могу аппарат дайындап берет. Жакшы. Демек, постоянный салып турганга, пружинага түрдүргөнгө бул аппарат керек болот экен, а? Жакшы, мынакей 1, 2, 3, 4, 5 пружинаны бир түрөт экен. Жакшы, кадимки эле бир эле зымды иштете берет. Бирин пружина, бирин түз кылып эле иштете берет, а? Так, жакшы. Бул аппаратка мына немелеринен бери кирет, баары комплектте. Размотка деп коет, зым салгычтары. Бунун баардыгы азыр комплектке кирет ушунун ичине. Комплектке кирет. Полный. Жакшы, сонун. Биякта рулон алып келип кое берет экенсиздер, кайсынысы түгөнсө салып, анан бул жака баягы тигүүчү машинадагы эле алып барып улап кое бересиң, болду. Анан токуй берет. Башка кыйынчылыгы жок. Зым түгөнгөндө зымдарды салып, биягы октоп, бияка салып, ошентип эле карап турат да. Жакшы. Мына жарымысында кара зымдар кетиптир. Демек баардыгы бир иштейт экен да мунун баардыгы, э? Баардыгы бир кыймылдап атат. Карасаңыздар. Мына жарымысында кара зымдар кетип атат, жарымысында оцинкованный зымдар. Могул
Не дедиңиз немелердин атына? Размотка. Размоткасы бардыгы бирдей акырын кыймылдап, бул эме турбайбы? Айланат турбайбы мындай кылып, Айланат. Подшипниктерде турат экен да бул. Демек, зымды бирдей кылып жеткирип берип турат экен. Жакшы. Демек, бир суткада 3 километр токутса болот. Токутса болот. Эгер клиентти жакшы кармап алса, суткасына 3 километрден чыкса, бир аппарат чыгарса, бир айда канча киреше тапса болот. Мисалы, жана башында айтпадыңызбы, бул аппаратты ушул жерде калтырып, арендасын төлөп, ишти улантса деле боло берет дебедиңизби? Канча тапса болот бир айда? Бир айда эми иштей турган адамдан дагы зависит этет. Мисалы, жакшы өзүнүн ишиги бар, тырышчак, иштей тургандар болсо, бир айда эми 500 000 сомдон дагы өйдөрөөк тапса болот. 500 000. Өлдү дегендечи, мисалы эми жакшы болбой калды. Жакшы болбой калды, ичинен начарыраак иштеп кала турган болсо, бир 300 000 сом тапса болот. 300 000 тапса болот бир айда. 300 000 сом. Бул киреше. Хозяинге болгон киреше. Хозяинге болгон киреше. Жакшы сонун. Мына караңыздар, жумуш ушул экен да, бияктан зым болуп кирип, бул жактан рулон сетка болуп калат. Бул габионный сетка дейт, габионный. Берки рабицага караганда мына ортолору токулуп кетет экен, Ортолору токулуу, чачылып кетпейт. Этек башы закрытый, бышыкта. Бул мисалы, мына азыр квадрат канча жер мына жериңиз? Помещениянын ичи бир 250 квадрат. 250 квадрат. 250 квадрат жер болсо, станок батат, кеңири иштейт. Мо ширинасы бир 10 метрдей бар окшойт, Туурасы 10 метр, узуну бир 25 метрдей бар экен. Жакшы. Эгер көчүрүп кетсе, ушундай место керек болот экен, Көчүрүп кетсе, ушундай место болот, алып барып иштете берет. Иштете берет. Эгерде сиздер аламдай турган болсо. Региондордон, эгер регионго алып барып, мисалы, көлгө, нарынга, мисалы, бул эми көбүнчө ушундай малдуу жерлерге же болбосо бак тарак көп болгон жерлерди айланасын ушу менен тосуп атат да азыр, туурабы? Демек, буга спрос дайым бар. Спрос дайым бар. Дайым бар. Жакшы. Эми баягы кышкысын эле тоспой калбаса, кышкысын чыгарып койсо, жайкысын кайра сезон кезгенде эме кыла берет, Азыр мына ушул жерден эле кесип туруп эле бүт кесип, мисалы азыр 30 метрден экөө чыкты. Азыр мына кесип туруп 30 метрди мына бүттү да азыр. Сразу кесип туруп эле сууруп алат. Болду, дайын уже. 30 метр черный дайын, оцинкованный да дайын. Экөө бир чыкты. Жакшы. Бир рулонду примерно канча, бир 15-20 мүнөттө токуйбу? 15 мүнөттө токуйт. 15 мүнөттө токуйт. Жакшы. Басы канча эми ушунун? Общий комплект, наркы эмне дедиңиз? Размоткасы, бул пружина жасай турган аппараты, анан 3 фаза керек да буга, туурабы? 3 фаза. Мына чоң аппараты полный канча? Полный ушул станокту алып барып эле иштейт. Полный $16 000. Жеринен. Жеринен. Ушул жерден $16 000. Эгер калтырып ушул жерде эле калтырам, мага дарбазанын күлчүн эле бергиле, мен ишти түшүндүрүп бергиле, мен иштете берем дей турган болсо, аренда канча төлөйт берге? $16 000 сатып ал да сиздерден. Канча төлөйт эми аренда? Аренда бир 10 000 сом төлөйт. 10 000 сом тегене төлөйт. Светтен сырткары. Светтен сырткары. Жакшы, эми светти счетчик менен карап төлөй берет экен, Жакшы. Иштегенге жараша свет чат да. Бир эле включательден. Бул өзү компьютер менен болсо керек, метри жеткенде токтотот да өзү, Компьютер каягында? Компьютер мына биягында. Жүрүңүзчү. Бул жагында. Компьютерин бир сыра көрөлүчү. 30 метр болгондо өзү токтойт автоматически. Так. Мына. Компьютер бул жеринде. 30 метр болгондо. Чаканда компьютер иштетет экен да ушуну, Жакшы, сонун. Болгону ортодогу эмелерин алмаштырып туруш керек болот экен, пружинасын. Буну негизи канча киши иштетет? Мына ачыгын айтыңызчы, канча киши иштетет? Муну экөө иштетет негизи. 2 киши. Мындай заказ көп болсо, атак мына бир киши деле жетип берет. Заказга. Бир киши деле ушуну кесип, жалгыз тизип иштеп атат. Иштете берет, Жакшы. Могулар кыйын эмесби мына эмелер? Жок, кыйын эмес. Пружиналары? Кыйын эмес. Жана тиги аппарат чыгарып берет, андан сууруп эле кайра бул жакка тагылат. Жакшы. Болду. Түшүнүктүү. Демек, баасы $16 000, $16 000 мына ушул аппаратты бүт мына ушул түрө турган бул жагында түрө турган аппараты менен, токуй турган аппараты, нар жагында пружина жасай турган аппараты, мына бүт эмелерди, рулон эмелерди эмнеле? Размотка, зым салгычтарды менен кошо. Бул жерде бир 20-30дай бар экен. Ушунусу менен баарын чогуу $16 000 сатып алып барып, өзүңүздөрдүн регионуңуздарга алып барып иштетсеңиздер болот. Эгерде кайра эле ушул жерде эле иштетип, мага иштин көзүн үйрөтүп койгула, местада даяр экен, ушул жерде эле иштетейин, кнопкалары баары коюлган, анан уже системага деле түшүп калыптыр, бул жерде бир жер орнотулуптур, муну көтөрүп отурбай десеңиздер, ушул жерде иштетет экенсиздер, 10 000 сомдун тегерегинде аренда.
Эми аны өзүңүздөр дагы хозяин менен сүйлөшүп аласыздар. Себеби булар помещениянын хозяйны эмес, булар деле арендада турат экен. Эгер кааласаңыздар, ээси менен сүйлөштүрүп коет, 10 000 сом тегерени төлөп, ушул жерден эле иштетип, бул жерде мынакей портер менен жүктү алып барып, доставка кылып иштетсеңиздер болот экен. Региондорго алып кетем десеңиздер, анда ушул аппараттар сиздерге көрсөтүп берет, жүктөтүп алып кетип, ушул жерден иштете берет экенсиздер. Ийгилик сиздерге дагы. Туугандар, эгерде бизнес баштайм десеңиздер, мына сиздерге өтө сонун бизнес. 300 000ден 500 000 же андан көпкө чейин дагы тапса болот экен бир айда. Эми муну хозяин менен сүйлөшүп көрсөңүздөр, дагы майда чүйдө секреттерин алсаңыздар, сиздерге үйрөтөт.